Кандай аткаруучу маданият министрлиги болот? Себеби укук бузуулар кодексинде ар бир өзүнүн тармактары боюнча укук бузуулар боюнча мисалы фитосанитария, таможня, ветеринария, улуттук коопсуздук, ички иштер министрлиги, юстиция, маданият министрлиги бар. Маданият министрлиги бул ошол жалпы коомдук каражаттары интернет тармагындагы мындайча айтканда алардын профилдик ишмердүүлүгүнө жаткандыктан бул ошолго киргизилип атат да. Буга чейин деле маданият министрлиги башка беренелер боюнча айып пул салып келет. Вообще дүйнө кызык болуп атат, өмүр кызык болуп атат 21-кылымда. Маданият министрлик демек клевета боюнча оскорбление материал түзөт экен, протокол түзөт экен, анын чечим чыгарат экен. Мен биринчи жолу көрүп атам бул. Бул маданият министрлиги эмес. Подразделение ГКНБ, ЖМВД деп жазып коюлган да. Бул право охранительный укук, коргоо, укукту пайдалануу, жоопко тартуу бул башка такыр. Маданият министрлиги эч кандай тиешеси жок. Мен түпкү тамыры менен каршымын. Мындай түшүнүк менен барбашыбыз керек. Мен түшүнөм, жоопкерчиликти көтөргүлө, маселе жок. Мен каршы эмесмин. Бирок айткан сөзүңүзгө ойлонсоңуз, маданият министри аткарат деп. Эмне Максутов штраф сала турган болобу? Ким өкмөттүн өкүлдөрү айтып бере аласыңарбы мага? Как это, представьте? Министерство культуры выносит штраф за оскорбление, за клевету. Урматтуу Исхак Саматович, саламатсыздарбы? Бул мыйзам долбоору талкууга түшкөндөн бери ушул маселе айтылып жатат. Маданият министрлигинде бул айып пул салуу башка мыйзамдар боюнча буга чейин эле практикаланат. Мына менин колумда былтыр 2023 жылы 400 000 сомдон ашык айып пул салуу бул башка мыйзамдар боюнча. Ошондуктан биздин министрликтин милдеттендирсе бизде айып пул салуу укугу бар. Мисалы үчүн детский контент, балдардын, жаш өспүрүмдөрдүн, балдардын контентин бузган тараптарга биз айып пул салабыз жана андай практика бизде бар. Жогорку соттун чечими чыккан. Жок, ал түшүнүктүү, детский контент. Жанагы массалык маалымат каражаттарда маданий же чыгармачылык чыгарганда ал жерде туура эмес десе, анда маданият министрлигинин тиешеси түшүнүктүү болот. Бул жерде так жазылып атат. Клевета и оскорбление. Это речь только о политической деятельности. Я критикую министра, министр критикует депутата. Гражданин ругает мэра, мэр ругает граждан. Анан интернетте каалаган нерсенин баары батыр болот тиякта. Коркпой эле жазып атат. Эми ошону жоопко тартыш керек. Мен каршы эмесмин. Бирок сумма соразмерно должна быть. Ток уурдаса, бирдеме бузуу кылса, айтып атам го, жолдун эрежеси бузса, значит 1,5 миң сом штраф, оскорбление клевета 100 000 сом штраф. Болгондо да маданият министри чыгарат экен. Маданият министри билбейм мен, ал китептерди окуп, китептерде каталарды оңдосо, ошол жерде штраф салса, ошол жерде ката жазылса, штраф салса түшүнөт мен. Бирок ошондо деле маданият министри да кагаздарын тактап, сот менен токтош керек да. Соттун чечими болуш керек штраф боюнча. Мен юстиция министринин ошону күтүп атам да, аткарылышы, мыйзамдын аткарылышы өзүнүн жолу болуш керек да. Мейли протокол жазат, кагазын жазат, ошондо тарап катары барып сотко айтат. Мына Масалиев Исхак бизге шек келтирди, мени жамандап койду, карап бериңиз деп сот карайт. И бар экен, далил бар экен. Мына Масалиев, мына сага паланча миң штраф. Мен төлөбөсөм, жогору жака арызданам. Ушундай болуш керек да менимче. Же Максутов өзү токтом менен чыгара берет. Собственно, уруксат болот, толуктап. Так, пожалуйста. Собственно, бул жерде айып пулдун көлөмү боюнча мындай болуп атат да, бул эгер бир адам бирөөнү бир бөлмөнүн ичинде мазактап койсо, бир эле адам угушу мүмкүн да. А бул интернет тармагында бул бүткүл республика жана башка жака мына жайылтуу механизми кеңири болуп атат. Экинчиден, бул азыр биринчи окуу, негизги комитет укук тартип комитети, анан экинчи окуунун алкагында балким сиздин штраф боюнча айтканыңызды биз талдап чыгабыз. Андан кийин ушул юстиция министрлигинин өткөндө сиздин сунушуңуз менен биз докладчик болуп келип атабыз да, кайсача. Жок, бул менин сунушум эмес, бул логикага таяныш керек да, милдетине таяныш. Туура. Министрди анда келгиле Максутовго генерал деген наам берели. Бүгүнкү күндө маданият министрлиги кеңири тармактагы министрлик да, бул маданият, коммуникация, маданият министри деген аты эле маданият министри деп аталат. Качан маданият министри штраф салат эле, ойлонуп көрсөңөр. Мына штраф салгандар, форма таккандар, ушулар болуш керек. Же сот. Ошо болду. Анда келди, жогорку кеңешке деле укук берели штраф салганына. Министр келбей койду, 100 000 сом штраф салган. Эмгек тартибин буздуруп. Бул
мен тамаша азылдап айтып атам, бирок чынында мен силерге көңүл буруп атам да, аткарылыштын көңүл бургула так болуш керек деп. Эртең Максуттун мойнуна түшүп калса, сен мына президентти жамандап койду же депутатты жамандап койду, протокол жаз десе байкуш жазат да.